Туугандар, биз Нарын шаарындабыз. Ушул жерде Ордо деген кафе бар экен. Рестораны менен, жана тойканасы менен, анан бул жер деген этнопарк экен да. Буларды иштебейсиздер, байкелер? Бул техника безопасности деген. Эти мурун өрттөнүп эле бояп. Сиздерге мисалы бул нерселерди мен жаман көрбөй белем, мындай ачык нерсени айтып кетип атам да. Буну не соблюдайте, маркировкалар деп. Койгуламаганлар, Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Туугандар, биз Нарын шаарындабыз. Анан ушул жерде Ордо деген кафе бар экен. Рестораны менен, жана тойканасы менен, анан бул жер деген этнопарк экен да. Жана туугандар, көпчүлүктүн сурануучу боюнча бул жерге да келип, Ордо деген кафени кандай шартта сиздерге тамак жасап берип атат, ошону көрсөтүп коелук деп келдик. Бул жакта караганда чоң боз үйлөр экен, аябай жакшы көрүнөт экен. Сахар беришүү Мардаданов. Кандай жүрөсүз? Жакшы жүрөсүз. Администратор бар? Сизби? Ооба. Быйчы кайта? У меня есть. А чё не надеваете? Салам алейкум. Кандай? Хорошо. Бизге кухняны көрсөтпөсүзбү? Чоңуз жаңы эле чуркап келип бияктан айтып кетпеди, проверкада. Салам алейкум. Да, конечно, берип койсоңуз. Давайте. Бахила бар? Эмечи? Контейнерді Халат. Негизи бар беле? Да, бар болчу. Анда бул жерде жазылып турат экен да, без бахилы, без чепчика, халата не входит дейт. Алчы? Сейчас сбернуть, да? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшысыздар? Алейкум ассалам. Бахила кийип алып киргиле дейт. Өтө атабыз. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздерге Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болуп жатса, ишенимдүү адамды сунуштайм. Абдулазиз, тажрыйбасы мыкты, ишенимдүү айдоочу. Ошондой эле сизди кара тизмеде барсызбы, жоксузбу, аксыз текшерип берет. Турган номерлерге байланышсаңыздар болот. Кандай иштеп атасың? Жакшы иштеп атасыздар. Ошо бир сыйра көрүп коелук деп келгенбиз. Бул жерде. Мардаданов, Сахар беришүү. Эмне күндүз заказ жок да негизи? Нет? Силерде. Күндүз деле болобу? Болбойбу? Пока тишина, сейчас после Нового года просто из-за этого. Жакта шырпа уларсыңарбы? Пока не пол. А эмне буларды ыстыр иштебейсиздер, байкелер? Эмнеге ыстыр иштебейсиздер? Ыстырыч пленкамен. Ыстырыч пленка менен жаап, анан качан жасалды деле бул? Сегодня утром. Просто когда заказов много было, Получается, если сегодня утром, надо сюда маркировку поставить, то, что сегодня утром оно приготовит. Да, конечно. Понимаете? А просто так, вот так стоять вообще нельзя. Деме, товарное соседство деген нерселер бар да. Ошол нерселерге карап койгула, сметанаңар. Болбой калды. Ұстап көрсеңіз. Так. Холодильник көрінді. Үйдің эле холодильниктерин коюшат экен бул жерге, я. Үйдің эле. Пельмени. Нормально. Телефондорду киргизбегиле бул жака, телефондорду киргизбегиле. В целом нормально. Жакшы экен бул жер. Демеси. Булар тазалап коюп тургула, жаңы элеке тетиги маркировкаларды обязательно койгула. Бул пловту элдерге бересиңерби? Жок, бул общакка экен. Общакабы? Өзүңөр койбу. Тигилердичи?
Үйлер бізде ол общакка көбінесе біздер қалған тамақтарды общакка береміз уже. Рабочыларға бізде бұяқта рабочылар бар да. Алған ішінде пицца кәзбенші. Балаларға да маркировка керек. Қайсыл бычак эмнеге колдонулат ошолор деп маркировканы чаптап коюш керек да. Мисалы мен ар дайым айтып келем да, бул жердин ээси силерге рабочий условия создавать этип берди, бул жерге сиз жакшы болчу. Анан сотрудниктерине зависит этет да. Эгерде сотрудниктер шалаакылык кылса, то тогда гир болот, соответственно, бул жер ошол нерсе бар да. Тетигилерин обязательно жазып коюңуздар. Бул жериңер эмне? Развалкабы? Бул техника безопасности деген. Тетиги мурун өрттөндү эле бояк. Значит, это я плохо знаю, если честно. Качан келдиңиздер? Я здесь где-то 3 или 4 месяц. Билесиздер? Нет, я не знаю, просто... Уккансызды хотя бы. Я. Уккансызды хотя бы. Оқансыз ба дегендечи, байке. Мына тартып койчу ана жерлер. Так, огнетушитель улдун жанында туруп тур, андан кийин. Бул жериңер развалкабы, э? Нет. А мне бут кийимдерди бияка койгонсуңар. Вещи Мына резеткаларды да тартып кой. Ушулар жакшылап тартылчу. Безопасность деген нерсе бар да. Ошону алыш керек. Бул жериңер эмне? Бияқта ошақырма. Бияқ салқын болғасын, байынша бізде. В основном местный цех бияқтайчы. Хорошо. Тет жазаганда турбай, тети развалкаңар каякта? Бул жана тойкананын немеси эмеспи, кухнясы? Тойхана. Ошо тойканаларга окшош кетип атат да? Ушул жеркен да, развалка? Жакшы, а бул жагынан каяка чыгып кетет? Уборный. Жакшы условия создавать этип бериптир, бияка чыгып развалкачы. А эмне бул жерге чечип кетесиңер? Иә. Кухняга эле чечип коюп турсуңар го? Бут кийимдерди. Майкасы, тойхананын майкасы. Бул жер Алдын. Саламатсыздар. Кандайсың? Несахыр Берсүт, Марданов. Мойкаңар бул экен да, э? Булар жетпей калды эле, жыгачтан коюп койчу. Ошо кичине эме кичирээк болуп калса керек. Мындай бул низкий болуп кетет да. Биз иштегенде Жерлер тартпай, жакшылап. Ойка аябай жакшы көп көңүл бурам да, анткени бул жерден таза ич аяктар чыгат да. ага. Анан таза ич аякты мисалы элдин алдына биякта балдар тамак жасаса, ошого салып турган элдин алдына алып барып беришет да. Ошон үчүн тетил жерлерди хозяиниңерге айтып койгула. Же бул жерден мисалы администраторлорго бул жерлерди жашнакай кылып койсун до конца эми, аягына чейин. Калтырып койбойчу. Жаңы эле мактап келатканда, А так биз анан постоянно ушундай болуп калат да постоянно. без каражаттарды көрдүңүздүр. Каждый раз стараемся, чтобы здесь было чисто. Молодцы, Биз молодцы. деле стараемся, чтобы люди убалда Бул жанында тартып кой, тетик. И поливайся. Сага көзүм менен көрүп аткан нерселерди эле айтып атам да. Мисалы силер көрөсүңөр да. Ошол нерселерди айтып атам. Телефондорду эмнеге алып киресиңер экен? Телефондор кирбеш керек негизичи. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвада мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо дагы өзүлөрү алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Нижегородская метросу, Перовская шоссе, 9 строение 7. Бишкек шаарындагы дареги профсоюзный көчөсү 38/2. Байланыш телефондору 792 67 88 70 70 плюс 792 96 24 63 64. Бул жерде кафель чек кетиптир. А бул неме насоспу, э? Бул жерде дагы айтып койгула, ушул жерлерди жаап койсун. Так. А сумкаңарды эмнеге бияка алып киресиңер? Иә, эжекелер. Айтпайсыңар? Просто тияқта Не? Жана эртең у нас продукты бар болчу да, аны же шашып эле аны ушу салаттар чыгашып толпа чукап келип баштап ушу. А так постоянно тияқта раздевалкасы бар, ошо. Ошо мен жаңы эле көрүп келдим, ошо раздевалкага чечип эле бүтүп бардым. Ну, иногда ушу технический опыт.
Көрдүңөр такыр маркировка жок экен силерде. Буну не соблюдайте маркировкаларды. Койгула болгонуларды, обязательно. О эмне? Колбасабы? Маркировка койгула болгон. Качан ачтыңар эле, например. Өзүңөр билбей каласыңар. Мисалы, тойканыңарда бар турбайбы? Отравление болсо жаман эле ал деген. Анан сиздерге мисалы бул нерселерди мен жаман көрбөй элем мындай. Ачык нерсени айтып кетип атам да. Булардын карап койгула деп. Негизи сан норманы ошон үчүн ойлоп табышканда адамдардын эс болгонун карайлы депчи. Ошол нерсе. Хорошо? Всё, Мерис, рахмат. Сиз кирбей койдуңуз го эжеке? Азыр баки Такыр кирбей койдуңуз го тигил жака. Достор, биз Ордо деген бул жердеги ресторан кафеси бар экен. Башында айтып кеткендегидей, ичиндеги шарттын өзүңүздөргө көрсөттүм. Баягыдай эле өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Биз Нарын шаарындабыз.